Elhamdülillahi Rabbil alemin. As-salatu vesselamu ala Resulihi Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İnşallah bugün umra жөнүндө сабак кылабыз. Баарыңыздарга белгилүү болгон эле азыр күндө элхамдулилlah Аллага шүгүр көпчүлүк кыргызстандыктар умра кылышып, умрага өтө элдин көп баргандыгы бул кубанычтуу нерсе. Бирок ошол умраны аткарганда, умрага барардан мурда умранын өкүмдөрүн үйрөнүп, аны кандай кылуу үйрөнүп, ушул нерсе көпчүлүк адамдарда ошону аткарбагандар көп. Туура эмес аткарып, аны үйрөнбөгөн себептен. Ошого байланыштуу иншалла умранын өкүмдөрү кандай аткарылат, кантип кылат, кандай туура болот, ошол жөнүндө кичине сабак кылабыз. Биринчиден, бул умра деген өтө чоң ибадаттардан, Аллах Таалага кылынган чоң ибадаттардан. Эми ошол ибадат болгондон кийин сөзсүз түрдө ар бир ибадаттын өзүнүн кабыл болуш үчүн шарттары бар. Эгерде ошол шарттар менен боло турган болсо кабыл болот. Эгерде шарттары жок болсо кабыл болбойт. Ошондой экен, ал умранын шарттары кандай, важиптери кандай, түркүктөрү кандай, ар бир адам үйрөнүш керек. Тилекке каршы көпчүлүк адамдар ошону үйрөнбөгөндүктөн ал умрага барганда элдерди көрүп эле бири-бирин ээрчишип кыла берет. Ал ээрчип аткан кишиси туура кылып атабы, туура эмес кылып атабы карабайт. Ошону адамдарды карап, көпчүлүк адамдар бирдеке жасаса эле кыла берет. Ошол себептен умранын өкүмдөрүн үйрөнүш керек. Умра ибадат болгондон кийин баардык ибадаттарга эле эң биринчи кабыл болуш үчүн шарттарынан ыхластуулук керек. Аллах Таала үчүн ушул умраны эмне үчүн кылып атабыз? Аллах Тааланын ыраазылыгы үчүн, ошол умрадагы көптөгөн соопторго жетишүү үчүн кылыш керек. Аны кандайдыр бир максат, саякат үчүн, туризм деп, же болбосо элдин баары барып атат, мен бир барып көрүп коеюнчу деген максат эмес. Же болбосо умрага барып келип ажике болуп бир статусту көтөрүш үчүн эмес, Аллах Таала ошол умрамды кабыл кылса экен, ушунун артынан мага көптөгөн соопторду берсе экен, Аллах Таалага тобо кылып келейин деген максаттарды ыхластуулук менен кылыш керек. Бул эң биринчи шарты. Баардык ибадаттарга ушул ыхластуулук шарт болот. Экинчиден, ошол умраны ибадат деген билгенибизден кийин ибадатты кандай туура болуш үчүн сөзсүз түрдө анын фарыздарын, важиптерин, шарттарын жана аны бузуучу нерселерди үйрөнүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай кылган болсо, шарият кандай көргөзгөн болсо, ошондой жол менен аткарууга аракет кылыш керек. Жана башында айтып өткөндөй эле, бири-бирибизди ээрчип эле, ал жерде көпчүлүк адамдар, ал жерде умра кылып аткандардын баары илимдүү эмес, баары эле туура кылып аткан жок ал жерде. Ал жакта дагы ошо биздин Кыргызстандан кандай элдер барса, башка жактан да ошондой эле элдер барат. Кээ биркилер намаз окуп албай эле жүрүп барган бар, динине такыр билбегендер бар. Ар ким барып кылат дагы, анан Каабаны көргөндө ар кандай сезимдер менен ага жабышып, анышып, сүртүнүп, ар кандай кылык жоруктарды кыла беришет. Ошондой карапайым элди, илимсиз элдердин кылган кылык жоруктарына ээрчип кетпеш үчүн адам баласы умрага барардан мурда үйрөнүш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кандай умра кылган экен, ошондой умра кылайын деп үйрөнүш керек. Аллах Таала Куранда айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана." Чынында силерге Аллахтын элчисинде жакшы, эң жакшы үлгү бар дейт. Биз ошо умрабызда дагы, башка ибадатыбызда дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды гана үлгү тутушубуз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Жабир радыйаллаху анху риваят кылган хадисте: "Литахузу манасикакум", силер ошол ажылык умраңарды менден алгыла дейт. Ары айтканда, мен кандай кылсам, ошондой кылгыла дейт. Демек, умра ушундай ибадат болгондон кийин сөзсүз түрдө аны үйрөнүш керек. Умранын фазилети жөнүндө, бул умра айтып өттүк, өтө чоң ибадаттардан. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Тирмизиде келген хадисте айтат: "Таби'у байнал хаджи вал умра, фа иннахума янфиян факра вал зунуба кама янфил кайру ал хабат ал хадид вал захаба вал фидда." Силер умра менен, ажылык менен умраны кайра-кайра аткарып тургула дейт. Не себептен дегенде, анткени дейт, жана темир күрөөчү отко темирди салып, анын дат баскан нерселерин кетирет го. Ошол кандай темирдин, алтын, күмүштүн датын кетирген болсо, умра дейт, кайра-кайра умра кылсаң, кайра-кайра ажыл кылсаң, бул жакырчылык, кедейчиликти жана ошондой эле күнөөлөрдү ошондой кетирет дейт, эритип жок кылат дейт. Ошондой эле Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам башка хадисте айтат, Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят кылат, бул Сахих Бухари Муслимде келген. "Ал-умрату ила ал-умра кафаратун лима байнахума."
Умра менен умранын ортосундагы ар бир умра анын экөөнүн ортосунда болгон күнөөлөрдүн кечирилүүсүнө себеп болот дейт. Демек бир умра кылдың бир жылда. Эки жыл умра кылсаң арасында толтура күнөө кылган болсоң ошолордун кечирүүсүнө себеп болот. Бул эскерте кетчү нерсе кичинекей күнөөлөргө тиешелүү. Ал эми чоң күнөөлөргө сөзсүз түрдө тооба кылыш керек. Эми ушул умранын 3 түркүгү бар. 3 парызы бар. Мындайча айтканда, бул түркүктөр калып кеткен болсо, аткарылбай кала турган болсо, умра жараксыз болот. Ал умраң жарабайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө бул түркүктөрдү үйрөнүш керек. Түркүк деген фарыз милдеттүү түрдө. Эгер аны таштап койсоң, ошол амалдын бирөөсүн таштаган болсоң, анда умраң жараксыз болот. Ошолордун биринчиси ихрам деп коет. Ихрам дегенден максат бул умра кылууга, ихрамга кирүүгө ниет кылып кирүү. Умра амалдарын баштадым, ошого умранын амалдарын баштоого кирүүгө ниет кылдым деп ниет кылып кирүүнү ихрам деп коет. Ихрамдан максат бул жанагы ак кийимди оронуу эмес. Бул өзүнчө важиптеринен келет. Ихрамдан максат ошо ихрамга кирдим, умра амалдарын баштадым деп ниетке кирүүнү ихрам деп коет. Ошол кийимде ниет кылып умра амалдарын баштадым деп ниет кылган болсо, ага жөнөкөй кезде арам болбогон кээ бир нерселер арам болуп калат. Мисалы үчүн чачын алуу, тырмагын алуу сыяктуу кээ бир иштер арам болуп калат. Ошо ниет качан ошол арам болот? Ошо умрага амалдарын баштадым деп ниет кылгандан баштап. Демек биринчиси белгилүү жерден умрага ниет кылып кирүү ихрам. Ушул эң биринчи түркүгү. Эгерде ошол ниет болгон эмес болсо, анда ал умра жараксыз болуп калат. Иншалла важиптеринде келет, ошол ниетке кирүү кайсы жерден болот, кандай болот, ал келет буюрса. Демек биринчиси болсо ниет кылуу. Экинчиси болсо таваф кылуу. Тавафтан максат Кабага барганда 7 жолу айлануу, бул рукун, түркүк. Ушул эгерде умра кылганда таваф кылган эмес болсоң, анда Кабаны айланган эмес болсоң, ал умраң жараксыз болот. Умра жараксыз. Аллах Таала Куранда айтат: "Валияттавафу бил байтил атиқ." Силер ошо Кабаны таваф кылып айлангыла деди. Демек экинчиси болсо бул таваф кылуу. Үчүнчүсү болсо саи дейт. Саи деген биз тавафты бүтүргөндөн кийин Кабаны, иншалла умранын сыпаты кандай аткарылсын айтабыз. Биринчи ушу түркүктөрдүн билип алышыбыз керек. Саи деген тавафты айланып бүткөндөн кийин анда Сафа Марва деген жер бар. Сафа Марва деген мурда 2 тоо болгон. Азыр курулуш болуп, азыр тоо жок ал. Жөн эле бир зданиянын ичинде 2 жака басасың. Ошо жерде Сафадан баштап Марвага чейин барып, кайра Марвадан Сафага келип, 7 жолу ошо Сафа Марванын арасында басуу. Бир жагына барганда 1 болот, кайтып келсең 2 болот. Ошентип 7 жолу Сафа Марваны жүрүп келүү. Бул умранын 3-чү түркүгү. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна Сафа вал Марвата мин ша'аирилlah, фаман хаджал байта ва i'tamara фала жунаха алейха яттафа бихима." Чынында Сафа Марва бул Аллах Тааланын белгилүү болгон шаир, ислам дининин белгилүү болгон бул ибадаттарынан, улукталган нерселеринен. Кимде-ким ажылык кылган болсо, же умра кылган болсо, ошол экөөнүн арасында таваф кылган болсо, ошол экөөнүн ичинде баскан болсо, ага күнөө жок дейт. Бул аятты алымдар ошо буйрук эретин дейт. Ошонун ичинде баскыла дейт. Бухари Муслимде келген хадисте Айша энебиз айтат: "Фала амри ма атамаллах хаджа ман лам ятуф байна Сафа вал Марва." Аллах Таалага античип айтам дейт. Кимде-ким Сафа Марва менен ортосунда жүргөн эмес болсо, анын ажысын Аллах Таала толук кылбайт деди. Демек, ушул 3 түркүк. Биринчиси ниет кылып кирүү, ихрамга ниет кылып кирүү умрага. Экинчиси болсо таваф кылуу, үчүнчүсү Сафа Марванын арасында басуу. Ушул 3 нерсени аткарган болсоң, умраң жарактуу болот. Ушул 3 нерсени аткарсаң, умраң жарактуу болот. Эгерде ушул 3 нерсенин бирөөсүн гана таштап койгон болсоң, анда ал умра жараксыз болот. Анын ордун толуктай албайсың, качан гана ошону аткармайынча. Түшүндүңбү? Эми умранын важиптери бар. Важип деген эмне? Аны сөзсүз түрдө аткарышың керек. Бирок бул жанагы түркүгүнөн айырмаланып, эгерде важипти таштап койгон болсоң, анын ордуна кан чыгарып, кой союп, ошол кедейлерге таратып койсоң, жарактуу болот умраң. Бул түркүктөн көрө төмөнүрөөк турат. Биринчи важибы ихраму минал миқат. Чектелген жерден ихрамга кирүү, ниетке кирүү. Жанагы ихрам кийимини кийебиз,
ак кийимди кийебиз, үстүбүзгө ороп, астыбызга ороп. Ошол кайсы жерден кийилиш керек дегенде шариатта чектелген жерлер бар. Бул хадисте келген, бирок ал хадис деген айткан менен азыр бул жакта адамдарга түшүнүксүз болот. Мединадан чыкканда, Медина менен бара турган болсок, Мединадан чыга бериште эле ошол жерде Абияр Али деген микат, чектелген жер бар. Медина тараптан келе турган адамдар умрага ошол жерден өтпөй туруп, ошол жерден ихрамын кийип, не кылыш керек? Ниетке кириш керек ошол жерден. Эгерде ошол жерден ниетке кирбей өтүп кете турган болсо, андан өтүп кеткенден кийин ниетке кире турган болсо, ошо чектен. Анда ага эмне? Эгерде умрасын баштай элек болгон болсо, кайтып келип ошол жерден кириш керек болот. Эгерде кайтып келип умрага ниетке кире турган болсо ошол жерден, анда эч кандай штраф жок. Эгерде кайтпай эле барып умрасын кыла бере турган болсо, ал бир кой союш керек болуп калат. Бир кой союш керек. Демек, Эр-Рияд тараптан келатканда өзүнчө жер бар, Йемен тараптан келатканда, Ирак тараптан келатканда ар бир жерде шариат чектеген жерлер бар. Эң жакыны бул Эр-Рияд тараптан келатканы, эң жакыны. Сейлер Кабир деп коет азыр. Ошол жерде эң жакын микат. Бирок биздин ажылар көпчүлүгү, умра ажылар Медина тараптан келет. Медина тараптан бул эң узун микаттардын бирөөсү. Тагыраак айтканда 400 километрдей ихрамда жүрөсүң умрага жеткичи. Демек, биринчиси некен? Ошол ихрамга кайсы жерден киребиз? Микат чектелген жерден кириш керек. Эми кээде самолет менен барып калат. Самолет менен барганда Жиддага түшүп туруп, Жиддадан дароо эле Меккеге кирип кетиши мүмкүн. Мединага барбай элечи. Ал эми Жидда болсо бул чектелген микаттын ичинде жайгашкан. Ошол учурда кандай кылат десе, ал учурда самолетке чыгаардан мурда эле жуунуп таранып, жанагы кийимини кийет ихрамга. Анан жолдо баратканда, самолетто микатка жеткенде, жана чекке жеткенде айтат: "Микатка жеттик" депчи, же "Микатка жакындап калдык" деп айтат. Ошол учурда ниетке кириш керек. Жиддага түшө тургандар болсо, Жиддага түшүп, дароо Мединага кетпей Меккеге бара тургандар болсо, ошондой кылат. Ал эмне? Биринчи жуунуп таранып, кийимини самолетке отурганда эле ихрам кийимини кийиш керек дагы. Андан кийин эмне кылыш керек? Жолда айтканда ихрамга кирип кетиш керек, ниет кылыш керек. Эми кээде самолетто көпчүлүк учурда арабча айтканын же англисче айтканын түшүнбөй калышы мүмкүн да, карапайым элдер. Же уктап калып өтүп кетиши мүмкүн микаттанчы. Ошол себептен этияттык үчүн самолетке отурганда эле дароо эле ниет кылып алса, ихрамын кийип, умрага ниет кылдым, болду, ихрамдамын деп. Ниет кылгандан кийин эмне болот? Жанагындай чачыңды албайсың, тырмаңды албайсың, аялга кошулбайсың, аялга жакындабайсың, ушундай иштер бар да, атыр колдонбойсуң. Умрага ихрамга киргенге ниет кылдым деп самолеттон баштасаң, демек жеткенге чейин ошо ихрамда болосуң, умраны аткарганга чейин. Жиддага түшө тургандар ошондой башынан эле ниет кылып кирип алыш керек. Алымдар айтат, ниет кылып кирүү, микатка жетпей туруп, алдын ала кирүү бул макрух амал дейт. Бирок муктаждык үчүн эмне болот? Муктаждык үчүн болот. Биринчи важип эмне экен? Биринчи важип ошол ихрамга чектелген жерден кирүү. Экинчиси болсо, бул чачты кыруу же болбосо кыскартуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Сумма лияхлиqa ва юqassir, summa liyuhallil." Чачыны андан кийин умрасын бүткөндөн кийин чачыны кырсын же болбосо кыскартсын, андан кийин ихрамдан чыксын деди. Демек, бул важип, умранын важиптеринен экинчиси чачты кыруу же болбосо кыскартуу. Чачты кырган бул жакшыраак Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям рахималлахул мухалликин. Аллах таала чачтарын кыргандарга умрада, ажыда райымын алсын деди. Анан сурашты. Кыскарткандарга десе Пайгамбар кайра эле рахималлахул мухалликин. Кайра чачтарын кыргандарга райымын алсын деди. Анан кайра сурашканда, анан үчүнчүсүндө мугал мукассирин, кыскарткандарды да деди. Демек, умра кылганда эркек киши чачыны кырган. Кырганда машинка менен, нөл менен алган, бул кырган болуп эсептелинбейт. Кырган эмне? Лезвие менен алган, ошол кырган болот. Бирөө кыргысы келбесе, кыскартса деле умрасы жарактуу болот.
Аял кишилер кандай кылат десе, аял кишилер да чачтарын алабы десе, аял киши чачыны ар бир жеринен, учунун ар жагынан эң аз төмөндө кыркат. Канчалык бир аз эле кыркылды деген эсеп болсо болду. Чачынын бирок бардык тараптарынан, мындай учунан алганда узун да эми аял кишинин чачы. Бардык тарабынан бир аздан эң кыска алына турган мүмкүнчүлүк болсо, ошондой деңгээлде алып койсо жетиштүү. Демек ушул экөөү бул умранын важиптеринен. Неген? Микаттан ихрамга кирүү, экинчиси эмне? Чачты кыруу же болбосо кыскартуу. Биз фарыз рүкүндөрүн айттык, аны таштаган болсо умра жараксыз болот деп. Ал эми важиптердин бирөөсүн таштап койгон болсо эмне болот? Анда канча караш керек? Чачын албай койгон болсо, кыскартпай койгон болсо, унутуп келе берген болсо умрада, анда эмне? Меккеликтерге, ошо Мекин кедейлерге бир кой союп таркатыш керек. Же болбосо микаттан ихрамга жана чектелген жерден ихрамга кирбей, ниетке кирбей өтүп кеткен болсо, анда дагы бир кой союш керек, дагы ошо кедейлерге таркатыш керек болот. Андан кийин умранын сыпаттары, бул жерде мустахабтары, сүннөттөрү келет да. Ихрамга кирерден мурда эмне кылыш керек? Эң биринчиси ихрамга жанагы микаттан ихрамга кирерден мурда, же болбосо бир адам самолетко туура самолет менен бара турган болсо, Жиддага чейин барып кирип кете турган болсо, ал жанагы ак кийимди кирерден мурда эмне кылыш керек? Эң биринчиси жуунуп тазалануу, бул сүннөт болот. Ихрамга кирерден мурда гусул алып, жуунуп тазалануу сүннөт болот. Бул адамдардын арасында талашсыз ижма болгон маселелерден. Экинчи сүннөт, ихрамга кирерден мурда адам ошо түкмүктөрүн алып, тырнактарын алып, аврат жактагы түрктөрүн алып тазалануу, бул дагы сүннөт болот. Үчүнчүсү болсо, ихрам кийерден мурда атыр колдонуу, жакшы жыттуу. Ихрам жана кийимиңе болсун, же денеңе болсун, жакшы жыттануу, бул дагы сүннөт. Айша Бухари Муслимде келген хадисте айтат: "Кунту утайбу Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ли ихрамихи qabla an yuhrima." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ихрамга кирерден мурда мен ошо ихрамга кириш үчүн аны атыр менен сүйкөөчүмүн дейт. Демек, ихрамга кирерден мурда жакшы атыр колдонуу, бул сүннөт. Эми ихрамга киргенден кийин бул келет иншалла. Ихрамыңды кийип ниет кылгандан кийин колдонулбайт атыр. Атыр колдонсо болбойт. Бул ихрамга ниетке кирерден мурда, ниет кылардан мурда колдонсоң болот. Ошо колдонуп кийимиңде калган болсо да, жыты калса умрада боло берет. Зыян бербейт ал. Төртүнчүсү, ихрам деген жана кийим, эки ак кийим болуусу сүннөт. Чүпүрөк орон атпайбызбы ихрамда? Үстүбүзгө ак, астыбызга дагы ак кылып туруп, ошо эки чүпүрөккө оронуу, бул сүннөт. Ошол ак болуусу дагы сүннөт. Демек, бул жерден түшүнөбүз, башка түстө болсо деле, башка чүпүрөк, авратын жапкан бир чүпүрөк болсо деле жарактуу, жок болуп калса да. Бирок эң жакшысы эмне? Ак болсо, эки кийим болсо, изар рида деген, ошо астыңа бир чүпүрөк, үстүңө бир чүпүрөк орогон, ошол сүннөт болот. Бул эркектерге тиешелүү. Бешинчиси, ихрамга кирерден мурда 2 рекет намаз окуу. Ихрамдын намазы деп, нафил намаз окуу, бул дагы сүннөт. Бирок эгерде ошол ихрамга кирип атканда микатта фарыз намаз болуп калган болсо, фарыз намаздын учуру болуп калган болсо, фарыз намазды окуган болсоң, ошол жетиштүү болот. Эгерде фарыз намаз учуру эмес болгон болсо, анда ихрамга жуунуп жана кийимди киргенден кийин ихрамга кирерден мурда өзүнчө 2 рекет намаз окуу ихрамга кириш үчүн. Бул дагы сүннөт амалдардан. Андан кийинкиси, 6-чысы сүннөт. Ошол умрага кирип атканыңда ушул сөздү айтуу. Лаббейк Аллахумма умратан. О Аллахым, мен сага умрага жооп берип келдим деген майысы. Лаббейк Аллахумма умратан деген сөздү айтуу, бул дагы сүннөт. Бул ниет эмес. Бул ниет кылуу эмес. Ниет жүрөктөн болот. Ошо умрага ихрамга кирдим деген ниет болот. Бул өзүнчө ибадат, дуа сыяктуу ибадат. Лаббейк Аллахумма умратан деп айтасың. Андан кийин 7-чиси болсо, ошо ихрамга кирип лаббейк Аллахумма умратан деп айтардан мурда, ниет кылардан мурда эмне кылыш керек? Кылганын карап туруп
айтуу бул дагы сүннөт. Имам Бухари рахимахулла өзүнүн сахих китебинде ушундай тема койгон. Ихрамга кирерде не кылганы кароо деп, сүннөттөн деп. Сегизинчиси болсо, ихрамга кирерден мурда адам баласы өзүнө бир шарт кылуу. Кандайча шарт кылуу десе, о Аллахым, эгерде мен ушу умрамды толуктай албай калсам, кандайдыр бир себептер менен, оору себеп же бир үзүрүм чыгып калып, бүтүрө албай калган болсом, кайсы жерде токтогон болсом, ошол жерден ихрамдан чыгам, тахаллул деп коет. Жана арам болгон нерселер мага тыюу салынбайт. Ошол жерден мен эмне адалданам. Адалданам деген ихрамдан чыгуу деген. Ихрамдан чыгам деп ниет кылып, шарт кылып алса болот. Бул сүннөт амал. Бул шарт кылуунун пайдасы эмне? Пайдасы эмне дегенде, эгерде бир адам шарт кылбай эле умрага ниет кылып кирген болсо, умраны баштагандан кийин тавафты кылды, тавафты кылгандан кийин катуу ооруп алды. Аны уланта албайт. Бүтүрө албай кала турган болсо, шарт кылган болсо, ошол жерден эле умрасын бузуп чыгып кете берет. Ага эч кандай милдет жок. Кой сойбойт, башка кылбайт, бүтүрүп кете берет. Анткени ал шарт кылган. Эгерде шарт кылган эмес болсо, анда умрасын уланта албай калган болсо, тахаллул кылыш үчүн, жанагындай ихрамдан чыгыш үчүн бир кой союп туруп анан кийин чыгыш керек болот. Түшүндүңбү? Ошон үчүн ниет кылып атканда шарт кылуу бул сүннөт, бул пайдалуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Даба бинт Зубер деген сахаби аялга ошол ооруп калганда, ал айтты, мен ажыл кылгым келатат деди. Бирок ооруум бар деди. Толук бүтүрө аламбы, бүтүрө албайм дегенде, Пайгамбарыбыз айтты, "Худжи ваштарити". Сен ажылык кыла бер, ажылыкка бара бер, бирок шарт коюп ал деди. Кантип шарт кыласың деди? Вакули, ушундай деп айткан, "Аллахумма махалли хайсу хабастани". О Аллахым, мен ихрамдан чыга турган жерим кайсы жерде мен үзүрлүү болуп калсам, ошол жерде чыгам деп айткан деди. Кайсы жерден мүмкүнчүлүгүм чектелип калган болсо, ошол жерден чыгам деди. Бирок бул жерде бир маселе, хайыз келгенде, аялдардын хайыз этеккери келип калган болсо, бул жана үзүр болбойт, шарт кылсаң дагы. Мисалы үчүн умрага бир аял ниет кылып кирди, мекаттан кирди. Анан баргандан кийин таваф кылардан мурда хайыз келип калган болсо, мен шарт кылган эле ихрамдан чыгып кетсем болот деп, хайызым токтогон чейин ихрамда жүрбөйм деп чыгып кеткен болбойт. Ал эмне хайызы келгенге бүткөнгө чейин күтүш керек да, анан хайыз бүткөндөн кийин умрасыны жасаш керек. Ошол хайызы бүткөнгө чейин ал ихрамда болот. Ага күйөөсү жакындаса болбойт, күйөөсү кошулса болбойт. Түшүндүңбү? 9-чу сүннөт амал бул көбүрөөк талбия кылуу. Талбия деген Сах Муслимде келет, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ажылыкта ушундай Жабир радhiyallahu anh айтат. Ахалла бит таухид, таухид менен талбия кылды, ажылыгын баштады дейт. Анын сөзү кандай? Лаббайк Аллахумма лаббайк. Лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ва ни'мата лака вал мульк ла шарика лак. Ушул сөздү көп айтуу, үндү чыгарып эркектер, катуу айтуу, көп айтуу, ошо тавафты баштаганга чейин айтып жүрүү, ушул сүннөт амалдардан, бекемделген сүннөт амалдардан. Пайгамбарыбыз сахабалар буну көп айтышчы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: "Ма мин муслимин юлабби илля лабба ман ан яминиhi ва ан шималиhi min hajarin aw shajarin aw madarin hatta tanqati'a al-ardu min hahuna wa huna." Кайсы бир мусулман талбия айта турган болсо, ушул сөздү айта турган болсо, ажылыкта, умралыкта, анын жанында, оң жагында, сол жагында болсун, кайсы бир таш болсун, дарак болсун, бир дөмчө болсун, бардыгы ошонун талбиясы менен кошо талбия айтат. Демек мунун фазилети чоң. Мунун майсы лаббайк Аллахумма лаббайк деген, о Аллахым, мына сага чакырууңа жооп берип келдим. Ажылыкка, умрага чакырган ошо чакырууңа жооп берип келдим. Жалгыз өзүңө гана, сенин эч кандай шеригиң жок. Чынында мактоолордун жана nimet жакшылыктардын баары сага гана тандык, жана мүлктүн баары сага гана тандык, сенин эч кандай шеригиң жок деген мааниде. Эми иншалла кийинки маселе бул умранын махзурат ихрам деп коет. Умрада ихрамга кирген адамга тыюу салынган иштер. Тыюу салынган иштер дегенден максат ихрамга кирген адам, ихрамга киргенден кийин ихрам учурунда эмес, башка учурда
мүмкүн болгон уруксат берилген нерселер, бир нече нерселер ага тыюу салынган. Эгерде ал ошол ихрам учурда ошол иштерди кылып кое турган болсо, тыюу салынган иштерди кылып кое турган болсо, анда ага ушул нерселер милдет болот. Же кой союп кедейлерге таркатат ошол жерде, Меккеде. Же болбосо 3 күн орозо кармаш керек, же болбосо 6 кедейди той кылыш керек. Нисфы са дегенде 1,5 килограмм өлчөмдөгү тамактан 6 кедейди той кылыш керек болот. Allah Teala Kur'an'da aytar: "Femen kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk." Силерден кайсы бирөөңөр оорукчан болуп калган болсо, же башында бир оору зыян келип аткан болсо, бул аяттын түшүү себеби бар. Анткени сахабалардын бирөөсү башында ошо эмеде турганда, ихрамда турганда башында оору болот, кычышып, жагандай какач сыяктуу. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага чачын кырууга уруксат берет. Кырып анан ушул нерселердин бирөөсүн аткарууга буйруйт. Ошол жөнүндө айтат Аллах Таала. Кимдин башында бир зыяны болсо, анда эмне кылсын деди? Же орозо кармасын, же болбосо садака берсин 6 кедейге, же болбосо кан чыгарсын. Ушул үчөөнүн кайсы бирөөсүн да кылса боло берет. Колунан келсе койсо жакшы, колунан келбесе 3 күн орозо кармаса болот. Колунан келсе эмне? 6 кедейди тойгозсо болот. Бул кимдер үчүн? Ошол тыюу салынган иштерди кылып алган адам үчүн. Эми ошо тыюу салып алган иштерден бирөөсү, аларды иншалла катар менен айтабыз, бирок андан мурда бир маселе. Тыюу салынган нерселердин бирөөсү бул аялга кошулуу, аялдын кошулуусу. Бул маселенин өзгөчө, башкага караганда өзгөчөрөөк, башка эмелерге караганда. Кимде ким ихрамга кирип туруп, тавафты кыла элек туруп, аялына кошулуп койгон болсо, ага төмөнкү нерселер милдет болот. Бул ажылыкта да, умралыкта да. Биринчиден анын ошол умрасы жараксыз болот. Анын умрасы жараксыз, бул адамдардын арасында талашсыз. Экинчиден ошол умрасы жараксыз болсо дагы ошол умраны бүтүрүү важип болот. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ватимул хаджа вал умрата лилlah." Ажылыкты умраны Аллах үчүн бүтүргүлө деди. Үчүнчүсү, ошол умрасыны кайра казасын аткаруусу ага важип болот. 3 нерсе. Бул чоң кылмыш экен да, демек. Тавафтан мурун аялына кошулуп койгон болсо, анда ошол биринчи умраң жараксыз болот, экинчиден эмне кылыш керек? Ошону бүтүрүш керек, үчүнчүдөн ошонун казасыны кайра кылыш керек. Төртүнчүдөн эң оору эмне? Ага бир төөнү союу важип болот. Төөнү союу. Бул качан? Эгерде таваф менен сайны кыла элек, рүкүндү, түркүктөрүн бүтүрө элек туруп аялына кошулуп койгон болсо. Ал эми тавафты кылгандан кийин, сайны кылгандан кийин бирок важип калды да бир чачты алдырыш керек да, ихрамдан чыгыш. Чачты алдыр элек, чарчап калды, үйгө келип, отелге келип эс алып алып, анан чачымды алдырам, ихрамдан чыкпай тура берейин деп, отелге келип аялына кошулуп койгон болсо, анда эмне болот? Анда жанагындай эле махзуратул ихрам сыяктуу. Же койсо, же 3 күн орозо кармайт, же болбосо эмне? 6 кедейди тойгозот. Ушул түркүктөрдүн бүтүрөрүндөн мурда ниетке кирди умрага, ниетке киргенден кийин таваф менен сайны кыла электен мурда кошулуп алган болсо, анда жанагы нерселер важип болот. Бул эң оору ошол эмелердин, эң оору ушул. Андан кийин итляф деген нерселер бар. Махзуратул ихрам эки түрдүү болот. Жана ихрамда жүргөндө тыюу салынган нерселер эки түрдүү болот. Биринчиси бир ишти кылуу да, кылууга тыюу салынган. Мисалы үчүн башты жабуу, тигилген нерсе, денеге бычылган нерсени кийүү, алар келет иншалла. Ошол нерсе. Экинчиси болсо итляф деп коет, бир нерсени жараксыз кылуу. Мисалы үчүн тырмагыңды сындырып алып салуу, чачыңды жулуу, сакалыңды жулуу, түктөрүңдү жулуу. Ушул итляф кандай болот дегенде, Атай Наби Рабахтан фатва келет. Эгерде ихрамда жүргөн адам бир эле түктү жулуп алса, же бир тырмагын сындырса алса, анда ал муддабур дейт. Бир муд деген өлчөмдө бир коштом тамак берет кедейлерге. Эгерде экөөнү эме кылып алган болсо, эки чачыны жулган болсо, эки сакалын жулган болсо, же эки тырмагын сындырган болсо, анда эки коштом.
Эгерде үчөөнү кыла турган болсо, анда 3 чачын жулуп, 3 түктү жулуп, 3 эмени сындыра турган болсо, анда уже ал махзуратул ихрам болот дагы жанагындай. Кан чыгарыш керек, же болбосо 3 күн орозо же 6 кедейди той кылыш керек болот. Бул нерседе атайлап кылган адамдагы, унутуп калган адамдагы айырмасы жок. Итлаф дегенде жанагындай чачыны жулуп, тырмак сырмагын алып түктөрүн жулганда. Ал эми башка махзураттарда келет унутуп калган боюнча. Эми махзуратул ихрам, ошо ихрамда тыюу салынган нерселер, иштер, кайсы иштер дегенде төмөнкү иштер. Биринчиси чачты кырып алуу, же болбосо чачты кыскартуу, же болбосо денедеги кандайдыр бир түрктөрдү жулуу. Мунун баары ихрамга киргенде тыюу салынат. Ошондой эле тырмак алуу, ушунун баардыгы тыюу салынган. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ла тахлиқу рузакум хатта ябругал хадию махилла." Силер чачыңарды албагыла, качан гана курбандыгыңарды кылмайынча дейт. Демек, чачты алуу бул ихрамда жүргөндө тыюу салынат. Ошондой эле колтуктун түктөрүнү, денедеги түктөрдүн баардыгыны алуу тыюу салынат. Экинчиси болсо тырмактарды алуу. Тырмактарды алуу дагы бул ихрамда тыюу салынган иштерден. Үчүнчүсү болсо бул эркек киши башыны жабышып турган бир кийим менен жабуусу. Башыны мындай жабыштырып, мисалы үчүн зонтик менен жапсаң, бул башын жапкан болуп эсептелинбейт. Башыңа баш кийим кийип жаба турган болсоң, бир чүпүрөк менен жаба турган болсоң, ихрамда жүргөндө кандайдыр бир эме менен жабылган болсо. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мухрим кайсы нерселерди кийет дегенде, ла ялбасун камиса ва ла имам. Ал көйнөк жана селде кийбесин деди. Тагыраак айтканда баш кийим кийбесин деди. Бул дагы тыюу салынган нерселерден ихрамда. Ошондой эле эки кулагы башка кошулуп эки кулактагын кирет. Кулактарды дагы жапкан болбойт. Ал эми аял киши кандай кылат десе, аял киши болсо башыны жабат ал. Бирок аял кишинин ихрамы жүзүндө болот. Жүзүнү жаппайт, бетине. Жана ошондой эле колуна перчатка кийбейт аял киши. Аял киши башка кийимдери кадимкидей эле кийинет ихрамда. Бир гана болгону бетини жаппайт, колдорун жаппайт, билектерине чейин. Түшүндүңбү? Абдуллах ибн Умар айтат: "Ихрамул мар'ати фи важиха ва ихрамur rajuli fi ra'sihi." Аял кишинин ихрамы бул жүзүндө дейт. Ал эми эркек кишинин ихрамы болсо бул башында дейт. Аял киши эгерде бетини жаба турган болсо, ихрамда бетин ачпай көргөзбөйм, жат эркектер бар көргөзбөйм десе, ал кандай кылып жабыш керек? Мондай денеге байланар, башка байлана турган, жабыша турган нерсе менен жаппаш керек. Ал жолукту же үстүнө мондай чүпүрөктү үстүнөн таштап, жабышпай турган, байланбай турган, чаптабай турган нерсени эле чүпүрөктү таштап туруп жапса болот. Ошондой уруксат берген. Айша энебизден келет, жана башка эмелерден келет, сахаба аялдардан. Алар ошо тавафта бетин ачышып, ана жат эркектер болгон болсо, анда үстүнөн түшүрүшүп туруп, беттерин жабып алышкан. Төртүнчүсү болсо лүсүл махит дейт. Эркектер үчүн тигилген кийим кийүү. Тигилген дегенден максат ошо денеге пычылган, дене мүчөгө ылайыктагы пычылган кийимдер. Сөз түрдө эле да тигилген жип болушу шарт эмес. Ал тигилген жип болгон болсо, мисалы үчүн ихрамынын четтери бүгүлүп тигилген болсо, ал жана чүпүрөктөн. Ал тигилгенге кирбейт ал. Тигилген дегенден максат бир мүчөгө пычылып, ошого ылайыктуу алып кийим сыяктуу болгон нерсе ушул тыюу салынган болуп эсептелинет. Андан кийинкиси атыр колдонуу. Атыр колдонуу дагы жыттуу нерселерди колдонуу бул ихрамга умрада тыюу салынган, ихрам кийген адамга тыюу салынган нерселерден. Эми ушул атырга тиешелүү нерселерден жыттуу атайын жыт бериш үчүн колдонулган самын, шампундарды колдонулса болбойт. Өзүнүн жөн эле баягы тазалык үчүн эмес, мисалы үчүн кээ бир эмелерге, атырларга, самындарга, эмелерге кошумча жыт кошот. Ароматындай. Ошондой аромат бар эмелерди колдонгон болбойт. Жана ошондой эле атыр сатып аткан болсо, атырларды жыттаган болбойт.
жыты бар, атайын арамат бере турган нерселерди адам касыт кылып, максат кылып жыттаган да болбойт ихрамда. Бирок өзү табигый жыты бар нерселер болсо, аны жыттаса, жесе эчтеке болбойт. Мисалы үчүн, апельсин жесе, апельсин жыты бар, ал табигый. Ошол сыяктуу нерселер эчтеке болбойт. Самында деле табигый жасалгандыгында жыты бар болсо, мисалы үчүн кир самын, кээ бир самындарда бар, атайын ал аромат бериш үчүн эмес, негизи жасалышында ошондой жыты бар да. Андай болсо эчтеке болбойт. Жада калса, жыттуу, ароматтуу чайларды дагы ичкен болбойт дейт. Түшүндүңбү? Абдуллах ибн Умар радhiyallahu anhuдан Мусаннаф ибн Аби Шейбада келген мухрим ихрамда жүргөн адам кайсы дарыны ичип дарыланса боло берет, бир гана атыры бар жана ароматы бар, жыты бар дарыларды колдонбосун дейт. Демек, чайга нана деген, зафаран деген чөптөр бар. Атайын аромат жыт бере турган. Ихрамда турганда ошолорду кошуп ичпеш керек. Андан кийинкиси, алтынчысы болсо эмне? Катлу сайдил бар. Ошо кургакта жүргөн жаныбарлардын аңчылык кылуу. Мисалы үчүн кой сою, уй сою эмес, жапайы жаныбарларга аңчылык кылуу. Жолдо баратсаң, коен көрүп калдың, автобусда токтогондо. Ошону кой кармап алайын деп аны аңчылык кылсаң болбойт ихрамда жүргөндө. Көбүчкөн көрүп калдың, кандай болбосун, ошо кургакта жашаган жаныбарларды аңчылык кылсаң болбойт. Ал эми эмеде болсо боло берет. Деңиздин эмелери, балык, салыктар болсо. Аллах Таала Кур'анда айтты: "Ва хуррима алейкум сайдул барри ма дум хурма." Силер ихрамда жүргөнүңөрдө ошол кургактагы жаныбарларга аңчылык кылгандар, уучулук кылганыңар арам кылынды дейт. Деңиздин жаныбары боло берет. Жетинчиси болсо aqdun nikah. Ошол ихрамда турганда нике кыйуу, никеге туруу, никеге катталуу. Бул дагы ихрамда тыюу салынган нерселерден. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла янкихул мухриму ва ла юнкаху ва ла яхтуб." Ихрамда жүргөн адам никахка турбайт, никеге турбайт, эркек болсун. Жана аял дагы никеге турбайт, жана ошондой эле хутбада жуучу да түшпөйт. Ихрамда туруп башка бирөөгө, кызга, аялга жуучу түшсөң, азыр ихрамдан чыксам үйлөнөйүн деп жуучу түшкөн болбойт. Качан ихрамдан чыкмайынча. Абдуллах ибн Умар айтат: "Ла янкихул мухриму ва ла яхтубу аля нафсихи ва ла аля гайрихи." Ихрамда жүргөн адам никеге турбайт, жана өзү үчүн бирөөгө жуучу түшпөйт дейт. Мага тиесимби деп жуучу түшпөйт. Жана ошондой эле бирөө үчүн дагы түшпөйт дейт. Ихрамда турган болсоң, тигиге турмушка чыгып албайсың деп. Мындай көп болот умрада. Бирөөсү эмне? Күйөөсү жок барган, бирөөсү аялы жок барган, аялы жок. Жамаат, алар эмне жолдо жүрүп, Мединада жүрүп, таанышып калышты, сүйлөштү, автобуста кетип атат, ихрамда кетип атат. Жол алыс, анан сөз эме кылышып туруп башташат. Эге могу жолдо, алыс жолдо көндүр бирдеке кылып. Деп ошентип башташат да. Ал болбойт андай. Никеге качан гана эмеден чыккандан кийин кылыш керек. 8-нчиси болсо ал-вату фил фардж. Аял кишиге кошулуу. Аялына кошуу ихрамда турганда. Меккеден Мединага чейин, Мединада 4 күн жүрдү. Андан кийин көбүнчө бизде умрачылар ошондой да. Умрадан Меккеге келет, ихрам менен келет. Меккеге келгенде кээ бирлер дароо эле умрага келет. Кээ бирлер алыс жолдон чарчап келип, эс алып, анан умрага барышат да. Эс алганда эркек аял жана андай күйөөсү менен аялы баргандар өзүнчө отдельно комната алышат. Ошол учурларда аялына кошулган болбойт, умра бүткөнгө чейин аялына кошулбаш керек. Ал кезде сабыр кылып туруш керек. Аялына кошулуп койсоң, ошол учурда эгерде башта электе кошулуп кое турган болсоң, жана айтып өткөндөй, биринчиден умраң жараксыз болот, экинчиден ошол умраны бүтүрүшүң керек болот, үчүнчүдөн ошонун казасын кылышың керек болот, төртүнчүдөн бир төө союшуң керек болот. 9-нчысы болсо аялга кошулуу эмес, аялга жакындаган, ихрамда турганда аялыңды өпкүлөгөн, кучакталаган, жада калса алымдар айтат, бир аялды суктанып кайра-кайра карап, эгерде ошо жанагындай суюктук мазит чыгып кете турган болсо, анда дагы махзурат ихрам болот.
Демек шахватты козута турган, эркек дүүлүктө турган иштердин эч биринде кылбаш керек. Умраны бүткөнгө чейин ошол иштерди кылбаш керек. Суроолор барбы ушул жерге чейин? Айша мечитинен мукаттан ошол жерге киргенде ал Ихрам азыр айтабыз мына. Ихрамга киргенде маселе. Биринчиде сырттан келген адам жанагы чектелген жерлерден гана кириш керек ихрамга. Микаттан кириш керек. Анан ал умра кылды. Ал эми микаттын ичинде жашаган адамдар. Харамдын ичинде эмес, харам менен микаттын айырмасы бар. Харамдын чеги кичинерээк, Меккеге, Кабага жакын эле жерден да. Андан кийин микаттын чеги бар. Микаттын чеги чоң. Микаттын ичинде жашагандар кайсы жерде жашаса, ошол жерден ихрамга кирип кете берет. Ал эми харамдын ичинде жашаган адамдар болсо, сөзсүз түрдө харамдын чегинен чыгып, эң жакын чегине. Азыркы күндө Айша энебиз мечитин кылып койгон. Ошол жерден ниетке кирип, умрага кайта кириш керек. Эми ушул маселеде бары бир жолу умра кылдың, андан кийин 10 күн жүрөсүң да жерде, Меккеде. Кайра Айша энебиздин мечитине барып туруп, ихрамга кирип, умра кылса болобу десе, алымдарында Аллах алем эки ой бар. Кээ биркилер айтат, болбойт дейт. Неге? Анткени сахабалар бир барганда бир эле умра кылган дейт да. Кээ бир алымдар айтат, боло берет дейт. Анткени бул жерде ал ниет кылганда буяктан мен 10 умра кылам деп чыгып аткан жок да, ошо бир умрасына чыгып атат ал. Бир умрасына чыгып 10 күн Меккеде жашап атат. Умрасын кылды. Жок, биринчи тура эмес. Бир умра кылып ниет кылды, андан кийин 10 күн Меккеде жашап атат да. 10 күн жашаганда ага уруксат берилет да, калашынча умра кылышы. Меккеде жашаганда жөн эле кой бекер жүрбөй умра кылып келейин деп барып чыгып келип умра кылса, эч кандай тыюу жок. Мындайча айтканда бул жерде бидат киргизип аткан жок да. Ал муким катары, мисалы үчүн муким адам айырды, Меккеде жашаган адам кааласа күндө умра кыла берсе болот. Ошол сыяктуу эле 10 күн Меккеде жашап атасың, барып туруп умра кылып келе берсе болот. Аллах алам ушул туурараак да. Мусафир болсо анда жана бирisi туура болот да. Жок, мисалы үчүн алар эмне сахабалар бир сапар менен барып, ал кезде сапар башкача, бир сапар менен барып туруп умра кылып туруп кайтышкан да. Ал жерде көп жүрүп, аз бизгидей мүмкүнчүлүктөр жок болгон. Көп күн Меккеде жашап туруп, андай жок да. Азыр бизде барасың, умра кыласың, анан дагы көп мүмкүнчүлүк бар да. Кайра барып туруп умра кыла берсең эчтеке болбойт. Айтыңыз, микаттан анан кирүү важип депчи. Микаттан ихрамга кирүү важип. Эгер мисалы бир адам үйүнөн биякта Бишкектен чыгып атканда эле мен ихрамга ниет кылдым деп ниет кылып, жанагы кийимди кийип калса болот экен, бирок макрух деп эсептелет. Макрух. Бирок макрух деген шариятта муктаждык болбосо макрух көтөрүлөт, хажа болбосо. Жана мисалы үчүн микаттан өтүп кетем, самолетте айткан түшүнбөй, билбей калам деп коркунуч болуп атса, андан бияктан эле ниет кылып алса болот да. Макрух болбойт көтөрүлөт. Устаз үйүнөн жуунуп, атыклар сыйынып алып турган самолеттен кийин алса болобу же үйдөн кийин чыгып келип? Жем самолетте кыйын да кийиниш. Ошого үйүнөн кийинип алса жакшы да. Же аэропорттон кийинип болот самолетте. Устаз могу сапарда бүт штрафтар, тыюулар, микаттан ихрамга киргенден ихрам ибадатты бүткөнгө чейин да. Микатка чейин умра бүткөндөн кийин уже эч кандай тыюулар жок да Мекке Мединеде. Келип ошону ойлойт да, сен тыюулар бар. Жок уже. Жок, бирок харам ичинде тыюулар бар. Харам ичинде мисалы үчүн дарагы сындырылбайт, андай эмелер бар. Бирок ал махсуратул ихрам эмес да. Эми иншалла аз кыскача умранын сыпатын жөнөкөй важип эмес, ушундай тартип менен айтып берейин иншалла. Меккеге барган адам биринчи башында айтып өттүк, ал эмне же Жидда менен барат, же Мекке менен барат, Медина менен барат биздин кезибизде азыр. Медина менен. Жок, Жидда менен. Азыр самолетте барып туура Жиддага түшүп, анан Меккеге кириши мүмкүн да. Ошол Жиддага барып, Жидданын Меккеге кире турган болсо туура, ал үйүнөн эле жуунуп, тазаланып, самолетке чыгарда эле ихрамын кийип, ниетке кирип алыш керек умрага. Ал эми Мединадан болгон болсо, ошо Мединада микаттан жуунуп, тазаланып, ихрамга кириш керек.
Анан ошо ихрамга киргенде жанагы сүннөттөрдү биринчи жуунуп тазаланат, түкпүктөрдүн баарын алып, атыр колдонуп, лаббайк аллахумма умратан деп, кыбланы карап, 2 рекет намаз окуп, ушунун баарын аткарып туруп, ихрамга кирет. Анан жол катары умрага кетет Меккеге. Меккеге баргандан кийин жолдо баратканда лаббайк аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лак, лаббайк иннал хамда ва ни'мата лака вал мулк, ла шарика лак деп ушуну көп катуу айтып барыш керек. Анан баргандан кийин Меккеге умрага башталат. Харамга келебиз, Харам мечитте азыркы күндө. Отелге түшүп, жайланышып бүтүп, анан кийин харамга келебиз. Харамга келгенде Бабус Салам деп коет. Ошо Бабус Салам умра эшиги да. Ошо жактан кирүү бул сүннөт. Ошо жактан киргенге аракет кылыш керек. Умра эшиги ошол эшиктен кириш керек. Андан кийин харамдын ичине кирип атканда, мечитке кирип атканда, мечитке кирүү кадимгидей эле дуасын окуйбуз. Бисмиллахи ва саламу аля расулилlah, Аллахумма афтах ли абуаба рахматик деп мечитке кирүү дуасын окуйбуз. Андан кийин Мекке харам ичине киргенден кийин бир аз жүргөндөн кийин эле Кааба көрүнөт. Кааба көрүнөт. Каабаны биринчи көргөндө умрага барганда, Каабаны биринчи көргөндө эмне кылыш керек? Сүннөт боюнча Мусаннаф ибн Аби Шайбада Абдуллах ибн Аббастан келет. Сүннөт боюнча Каабаны карап, колду көтөрүп дуа кылыш керек. Биринчи көрөр замат. Ошол жерде каалаган дуаңды Каабаны көргөнүңдө дуа кыласың. Абдуллах ибн Аббас айтат: "Ла турфан айди илля фи саб'ат маватин." Дуа кылганда 7 жерде гана кол көтөрүлөт деп ошолордун бирөөсү ошо биринчи Каабаны көргөндө деп айтты. Талбияны ошондо токтотосузбу? Тавак башталганда токтотулат. Андан кийин Меккеге киргенден кийин дагы бир негизги маселелерден муну көпчүлүк адамдар билишпейт. Меккеде харамдын ичинде жакшы ибадаттардан бул жөн эле Каабаны кароо дагы ибадат. Каабаны көп кароо. Тавак кылып атасыңбы, мечитте отурасыңбы, Каабаны карап отургандык өзүнчө ибадат. Ошо Меккенин фазилеттери жөнүндө эскергенде Ата ибн Аби Рабах айтат: "Назратун иля хазал бейт мин гайри тавафин ва ла салатин та'дилу ибадати санатин қиямиха ва рукуиха ва суджудиха." Бул Каабаны жөн эле карап отуруу дейт. Намаз деле окубай, жөн эле карап отуруу дейт. Бул 1 жылдык ибадаттын соогуна ататтуу дейт. Бул Ата ибн Аби Рабахтын сөзү, табииндин сөзү. Эми табииндер соогу деп бул хадис эмес, бирок табииндин сөзү. Табииндер бул жерде ушул сыяктуу нерселер жөн эле айтылбайт да, мындай сөздөр. 1 жылдык сооп деп туруп каяктан табиин өзү айтпайт да. Сөзсүз түрдө бир асарга бирдекеге таянып айтып атат. Андан кийин кирип дуа кылгандан кийин, Каабаны карап дуа кылгандан кийин тавафты баштайт. Тавафты рукунул ямани деп коет. Кааба 4 бурчтук болсо, бир бурчунда мына сиз кирип барган умра эшикте бурч, ошол бурчу рукунул ямани деп коет. Йемен бурчу деп коет. Ошол жерден келесиз. Келгенде Хажар Асвад экинчи бурчунда кара таш бурчу бар. Кара таштын бурчунда жашыл свет коюп койгон. Алыстан карасаң, мындай жашыл свет кара таштын бурчуну көрсөтүп койгон. Ошол жерден башталат биринчи кругубуз. Ошол жерден башталат. Эң биринчи тавафты баштардан мында сүннөт эмне кылыш керек? Эркек киши ихрамыны оң жак тарабына колтуктун астынан алып, бул жака коюш керек. Оң жак дагыны ачыш. Бул сүннөт. Тавак кылып баштагандан кийин. 3 эле круг. 3 кругунда ушундай ачыш сүннөт. 3 кругтан кийин жаап аласың. Анан ошол 3 кругунда бат баскан, чуркаган эмес, жоргологон, кыргызча айтканда жоргологон. Мындай чуркаган сыяктуу болуп эмес, бат мындай кадамыңы жакындатып бат баскан ушул сүннөт. 3 круг. Бул дагы 3 эле круг. Эми ошол жерде Каабага жакын болуп, Каабага жакын болсоң эл көп да. Каабага жакын болуп айланган жакшыракпы же алысыраак болуп туруп жана бат басып жана сүннөткө аткарган жакшыракпы десе, алымдар айтат, алысыраак болсоң дагы сүннөттү аткарган жакшыраак дейт. Демек ушинтип башталат тавафта. Андан кийин Хажар Асвадка биринчи баштаганыңызда
Bismillah, Allahu Ekber деп başlayasın. Birinci tavafta Hacer al-Aswad'ın tutuşunda Bismillah, Allahu Ekber деп turup başlalat. Andan keyinki tavaflarda Hacer al-Aswad'ın tutuşuna gelgende jön ele Allahu Ekber деп aytılат. Bismillah, Allahu Ekber деп aytılбайт. Кара ташка. Эми ошо Hacer al-Aswad кара ташка байланыштуу бир нече маселелер бар. Биринчиден кара таштын деңгээлдери кандай кармаш керек, кандай өбүш керек, эмне кылыш керек деген маселелер. Биринчиси эң жакшы деңгээл, эң жогору деңгээл. Эгерде кыйынчылык жок болсо, мүмкүнчүлүк бар болгон болсо, аны 3 жолу өбүп, 3 жолу чекеңди тийгизүү. Мисалы биринчи барасың, жетип туруп, өбүп, анан чекеңди тийгизүү. Өбүп, чекеңди тийгизүү, 3 жолу ошондой кылуу биринчи эмеси Hacer al-Aswad. Бул эң жогорку деңгээли, бул эң жакшысы. Бул Абдулла ибн Аббастан келет. Абдулла Аббас ушул нерсени сүннет деп айткан. Эгерде аны кыла албай турган болсо, анда жөн эле Hacer al-Aswadка жетип бир жолу өбүп коюу, бул дагы сүннет. Абдулла Омар радыйаллаху анхудан келет Бухари Муслимде. Inni a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa wa lawla anni ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Men bilem deydi. Sen taşsın jön ele. Fayda da ziyan da berбейсиң. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öpkönünü körбөгөмдө öpпөйдүм dedi. Tara ayтканда бул Peygamber öptü, sünnet ошон үчүн кылып атам dedi. Демек ал таш эч кандай пайда зыян бербейт. Аны ошондой өпүп коюу сүннет. Бул экинчи деңгээл жанагыдан төмөнүрөөк деңгээл. Үчүнчү деңгээл өпкөнгө жете албай жаткан болсо, колуңду тийгизип туруп, колуңду өпүп коюу бул сүннет. Оң кол менен, оң колду тийгизип туруп, өпүп коюу сүннет. Бул дагы Сахih Муслимде келет, Абдулла ибн Умар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды ушундай кылганын көрдүм дейт. Бул да сүннет. Ал да кыла алган эмес болсо, төртүнчүсү колуңда бирдеке болсо, таяк же бир узунураак нерсе тийгизип туруп, ошону өпүп коюу, бул дагы сүннет. Бул да Сахih Муслимде келет. Аби Туфайл деген сахаба риwayat кылат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошол тавак кылып атканда ошондой кылганын көрдүм дейт. Бир колунда эмени тийгизип өпүп койду. Бешинчиси ушунун баарын кыла албай турган болсоң, анда эмне алдынан өтүп баратканда жөн эле колуңду көтөрөсүң дагы Аллаху Акбар дейсиң. Колуңду өппөйсүң. Эми ошо жетпеген адам, алыстан кылган адам кандай кылат? Кыбланы карап туруп, денеси менен бурулуп туруп кылган сүннет. Аллаху Акбар деп туруп, денеси менен бурулуп болду. Жөн эле мондай кетип атып туруп эле кайрылбай эле атып коюш эмес. Болду денең менен бурулуп туруп, колун көтөрүп, Аллаху Акбар деп койсоң, ошол сүннет. Бир колун эле. Йеменский бурчтан көтөрөт. Жок, Йеменский бурчтан көтөрбөйт. Аны жөн эле кол менен тийип коюу, эгер жеткен болсо сүннет. Жөн эле кол менен тийип коюу. Андан кийин биз тавафта жүргөндө, адам баласы колунан келишинче Аллах Таалага берип, Аллах Тааланы көрүп тургандай, бул таваф намаз сыяктуу эле ибадат. Жөн эле кабилетте болуп, башка нерселерге карап алек болбостон, жүрөк менен берилип, Аллах Таалага чын жүрөктөн дуа кылып, зикир кылып, ибадатта болушун керек. Намазда болгондой. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, ihsan kannaka tara ihsan an ta'budalloha kannaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan деген эмне дегенде чыныгы? Сен Аллах Тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу, андай ибадат кыла албасаң, Аллах Таала мени көрүп турат деп ибадат кылуу. Ушундай деди. Демек ошондой деңгээлде таваф кылыш керек. Аллах Тааланы көрүп турган деңгээлде. Ошондой эле тавафта бир белгилүү дуа дагы сахih сүннет боюнча белгилүү дуа жок, Аллах алам. Кайсы каалаган дуаңды кылсаң болот, каалаган тилегиңди дуа кылсаң болот. Кээ бир эмелер келген дуалар, бирок Аллах алам ал сах эмес. Ал эми аял киши хайызы келип кала турган болсо, ал эмне хайызы бүткөнгө чейин күтүп турат таваф кылбай. Таваф кылууга дарат шарт шарт эмеспи десе, гусул деген хайыздан таза болуп, бул важип шарт. Ал эми кичинекей эмеден бул Аллах алам талаштуу маселе. Кандай болсо деле дарат менен кылган жакшыраак. Эгерде кокус бүйөн үзүрлүү болуп, дарат эме кыла албай калса, иншалла жарактуу болот. Андан кийин тавафты кылып бүткөндөн кийин эмне кылат? 2 рекет Макам Ибрахим деген жанагы Ибрахим алейхисаламдын изи деп сары эме турат.
ошонун тушуна барып туруп намаз окуй. Эгерде аерде тыгын болуп окутпай жатса, элдерге калгыш болуп атса, зыян бербей эле кайсы харамдын кайсы жерине барып болсо да бош жерде окуй бересиң. 2 рекет намаз окуган ушул сүннөт. 2 рекет намазды окуйсуң, биринчи рекетинде Кул я айюхал кафирун, экинчи рекетинде Ихлас сүрөсү окулат. Андан кийин Сафа Марвага чыгасың. Сафа Марвага чыгып туруп, Сафадан башталат биринчиме. Сафадан Марвага барганда 1 круг болот, кайтып келсең 2 круг болот. Эми Сафага барганда кээ биркилер инна сафа вал марвата мин шаириллах деп ушул аятты окушат. Бул Аллах алам сүннөт эмес бул эми. Сүннөт боюнча Сафага чыкканыңда кандай кыласың? Сафага чыгып туруп, кулаңга карап туруп, колуңду көтөрөсүң. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, лахул мулку ва лахул хамду ва хува аля кулли шайин кадир. Ла илаха иллаллах вахдаху анжаза ва'да ва насра 'абдаху ва хазама al-ahzaba вахда деп туруп, анан узун дуа кыласың каалагандай. Андан кийин кайра ушул зикирди кайталайсың. Анан кайра дуа кыласың узун. Анан кайра ушул зикирди кыласың дагы, анан баштайсың. Барып туруп Сафада кетип атканда жанагы жашыл эме келет. Чуркай турган жер. Ошол жерден эркек адамдар бат чуркап өтөт. Эркек адамдар аялдарга тиешелүү эмес. Жанагы Кабада таваф кылганда да далын ачуу бат баскан аялдарга тиешелүү эмес, эркектерге тиешелүү. Анан ошол жерден чуркайсың. Барасың дагы саф Марвага жеткенде Марвада да чыгып туруп, кулаң карап туруп, ушул эле зикирди айтып, ушундай эле кылып, узун калган дуаларыңды кыласың да кайра унатасың. Кайра келип жана жерден чуркайсың. Ушинтип 7 жолу бүтүрөсүң. Андан кийин Сафа Марва бүткөндөн кийин, 7 жол бүткөндөн кийин Марвадан бүтөт да, Сафадан эмес, умра Марва тараптан бүтөт. Анан чач алынат. Чач алынганда кырган жакшыраак. Ал эми кыскарткан болсо болот. Бирок умрада сүннөт боюнча негизи Марвада чачты ошо бүткөндө Марвада алдыруу сүннөт да. Бирок азыркы күндө аерде алдыруу мүмкүн эмес да. Эми 40га кыскартам десең болот. Кичине кайчалап туруп 40 кылып калсаң болот Марваданчы. А болбосо азыр жана чач алган жерлерге барып туруп кыласың. Анан азыр ошо менен чачты алгандан кийин аял киши болсо уштуна кичинеден эң аз өлчөмдү алып коюп, ошо менен ихрамдан чыгат, ага тыюу салынат. Барып отелге барса, не кылса боло берет ал. Андан кийин жана тыюу салынган нерселер уруксат берилет. Ушу менен умра сыпаты бүтөт. Демек, умра кыскача айтканда ниет кылыш керек, ихрамга кириш керек, келип туруп таваф кылыш керек 7 жолу, анан Сафа Марвада 7 жол кылыш керек, чач алдырыш керек. Ушул эң негизгиси. Анан жана махзурат ихрам дегенде ихрамда тыюу салынган нерселерди кылбаш керек. Суроолор болсо айтыңыздар. Жүргөндөчү ихрамда сакалым кичкирет да, беттер жандай тырмак, намсам үчөт да керек эмес. Ушул болсо эмеспи? Жок, ал эчтеке болбойт. Эгер Абдулла ибн Аббастан келет, ал чачыны эки колу менен катуу тырмаган, не себептен ошону баяндаш үчүн. Ушу тырмаганда, кычышы тырмаганда түшүп калган нерселер махзурат ихрамга тыюу салынган нерсеге кирбейт дейт. Мисалы үчүн кычышы тырмасаң түшүп калса, ал негизи өлүк сакал, өлүк чач, мындай жаны жок да, уже түшкөн эмне. Атайлап жулбаш керек. Атайлап тирөө менен жулбаш керек. Мисалы мен чачым бар эмес, ушундан эркектердин кырып коет го эми. Болбойт да эми. Жок дегенде жана кыска 1 сантиметр болмак. Жок, болот. Чач алынды болсо, кыскартылды деген немеге кирсе, болду, ихрамдан чыгат ошо менен. Кичине алып коет го. Кичине алса дагы чач алынса болот. Бир бул эме эң жакшысы кырган жакшы дедик, анан тегиз алган жакшыраак. Бирок ихрамдан чыгыш үчүн аз гана болсо да чач алынган болсо, 3 чачтан көп алса, бүткө чыгат. Умра өзүң үчүн эмес, бир ата-энең үчүн барсаң болобу? Умраны эгерде өзүңүзгө кылган болсоңуз, анда ата-энеңде мүмкүнчүлүгү жок болсо, мындай оорукчан болсо, же өтүп кеткен болсо, кылсаң болот. Тирүү адам үчүн да кылса болобу? Жок, эгерде жагындай чектелүү бара албай турган болсо, инвалид ал. Ла юржа буруху дейт го.